Кыргызстанда 2020 жылдын март айынан тарта жогорку окуу жайлары онлайн окуп, бул тариздеги билим берүүдөн тажашты көрүнөт. Дегеним, Кыргыз-Түрк Манас университети өзүнүн студенттерин вакцина алууга чакырды. Бул ыкма менен алар өзүнүн студенттери менен офлайн окууга мүмкүн экендигин айтып жатышат. Мен дагы Манастык болгонума байланыштуу вакцинанын биринчи дозасын алдым. Алдыда эмне үчүн вакцина алышыбыз керек деген суроого жооп издейбиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кыргызстанда COVID-19 вирусуна каршы эмдөө үстүбүздөгү жылдын март айынын аягында башталган. Учурда жалпы эмделгендер 1 миллиондон ашты. Бул талап кылынган көрсөткүчтүн 3/1 гана бөлүгүн түзөт. Өлкөнүн калкы 6,5 миллионду түзсө, анын 3,4 миллионун өкмөт COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүшү керек болгон максаттуу топ деп аныктаган. Максаттуу топко 18 жашка чейинки курактагылардан жана тыштагы эмгек мигранттарынан башкалардын баары кирген. 3,4 миллиондун 2,4 миллиону башкача айтканда 70% эмделсе, бөлкөдө жааматтык иммунитет калыптанары айтылган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жетекчиси Назира Артыкова Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө жай жүрүп жатканын билдирген. Артыкованын айтымында, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун максаты сентябрь айына чейин дүйнөдөгү ар бир өлкөдө калктын 10%, жыл соңуна чейин 40%, келерки жылы 70%-ын эмдөө. Пандемияны ушундай шартта гана жеңе алабыз. 2020 жылдын март айынан бери бул илдет менен расмий түрдө катталгандардын саны 173 миңге жетти. Алардын 2,5 миңдейи каза болду. Учурда республиканын бардык аймактарында Спутник 5, Sinopharm жана AstraZeneca вакциналарын бекер алууга шарт бар. Качан тапшырдык? Так, не беременна? Так, не кормишь? Вакцинанын 2 дозасын алгандарга атайын сертификат тапшырылат. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабдын бүгүнкү 24 августтагы маалыматына караганда, кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан дагы 5 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2494 адамга жетти. Соңку бир күндүн ичинде вирус дагы 199 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Бүгүн дем алыш болгонун себептүүбү бүгүн кичине элдер азыраак. А так негизи көп келет бияка кишилер. Бүгүн, например, түшкө эле 24 киши алып кетти. Азыр мен сменде пока 3 киши. 8ге чейин күнүгө дежурство өтөбүз. Эми азыркы акыбалды бардыгы билип атат. Бул пандемияны токтотуштун бир себеби ошо вакцинация кылып, кичине башка жол жок да, бул азыркы акыбалдан чыгышты. Ошон үчүн элдер жакшыраак эле түшүнүп калды деп ойлойм. Азыр биринчи убактары коркуп аткан деп ойлойм да, потому что азыраак болчу. Азыр уже Кудайга шүгүр көп. Элдин көбү түшүнүп атат. Ошон үчүн азыркы акыбалдын чыгыштын бир себеби деп айтсак болот. Өзүңөргө жана жакындарыңарга сак болгула. Эң башкысы аманчылык, ден соолук экенин унутпаңыздар.